Саламатсыңарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн биз жанагы программабыздан таанышуулуу улантабыз. Бүгүн ошо өлкөдөгү бюджет, салык саясатынын коомдун көйгөйлөрүн учурун талабына жараша чечүүсүнө багыттоо жана жемкорлуктун 29 жылда келтирген кесепеттин жоюунун жолдору. Мамлекетте экономиканын эң негизин түзгөн бул акча саясаты, ана мамлекеттин бюджет саясаты. Бул эки саясат болбосо эч кандай мамлекет өнүкпөйт дагы, өспөйт дагы. Калктын турмушу, жашоосу деңгээли, анан ошондой эле баягы калкка түзүлгөн шарттар эч качан жакшырбайт. Мүмкүн да эмес да. Эми азыр билесиңер, бардыгы акча менен чечилет. Бул акча саясаты, мамлекеттин бюджет саясаты ушу мамлекеттин ушу акчалай каражат жагын чечкен маселе да. Ошон үчүн бул өтө мындай кылдат мамиле кылыш керек. Анан биздин эми 29 жылда ушул акыбалга келгенибизге бизде эң негизи ушул эки саясаттын иштебегени болду. Бюджет дагы баягы мыйзам талаптарына жооп берилбей, ким каалагандай түзүп, түзүлгөн бюджеттер бул баягы коррупциянын мындай уюгу болуп калды да. Эгер бюджет өзүнүн эрежеси менен түзүлүп, такталып, бекитилгенден кийин бул мыйзам жемкорлук болушу мүмкүн эмес да. Өзү бюджет түшүнүк боюнча бул бюджет өлкөнүн түпкү негизи болгон милдеттерин чечүүдө жана аткаруу үчүн түзүлгөн борборлоштурулган акчалай фонд да. Значит, өлкөнүн түпкү негизи болгон милдеттерин чечүү болгондон кийин бизде бюджет биринчи баягы түзүүдөн башталат да, түптөөдөн башталат, калыптоодон. Бул калыптоо дегенди мына билесиңер, бизден бюджет эки деңгээлде баягы республикалык бюджет жана жергиликтүү бюджет. Жергиликтүү бюджетти ошо жергиликтүү бийлик түптөйт, түзөт, башка кылат. Республикалык бюджетти өкмөт түзөт, жогорку кеңеш бекитет, жергиликтүү бюджетти жергиликтүү кеңеш бекитет. Анан бюджет өзү формасы боюнча финансылык план, материалдык жактан бул борборлоштурулган каражат да. Мааниси жагынан бул мамилелердин жыйынтыгы. Юридикалык катталышы мыйзам болуп эсептелет да. Ошон үчүн бюджетти түптөгөндө аябай кылдат түзүлүш керек. Себеби бүт баягы негизи болуп, ушу бюджеттик пландоо болуш керек да. Ошо пландаганда мамлекеттин керектөөсү, мына мисалы үчүн образованияны, же болбосо саламаттык сактоону, же болбосо маданиятты, же ошондой эле башка тармакты биз ошону тактап чыгышыбыз керек. Мына 21-чи кылымда жашап атабыз. Азыр кандай талаптар коюлуп атат? Элдин турмуш деңгээли көтөрүлүп атат. Элге, значит, билим беришибиз керек болуп атат. Алардын саламаттык сактоо жагынан карашыбыз керек болуп атат. Анын маданият жагын, баягы духовный жактан аны биз адамдарды келечекке даярдашыбыз керек болуп атат. Ошол талаптарга жооп берген бюджет болуш керек биздечи. Анан бюджет мынча болуп калды, бюджетте акча жок, эч нерсе чечилбейт. Мына бүгүнкү күндөгү акыбал ошолордун жыйынтыгында болуп атат да. Мисалы үчүн бир эле мектептерди айтсак, бизде мына 2200дан ашык мектеп бар дейт. Ошолордун 1,5 мектеп курулган 50 жылдан ашкан дейт. Ал эми ошол мектептер эскилик, баягы 100 жылдан ашкан мектептерде балдар окуп атат. Бул бир жагы. Экинчи жагынан ошол бүгүнкү күндө бюджеттен каржылоо маселеси. Бизде бүгүнкү күндө 1 миллион 100 миң окуучу болгон болсо, бюджетибиз школьный образование мектептерде айтайык, 20 миллиардтын айланасында болуп атат, ошондо 16-17 миң сом да. Бул 16-17 миң сом биздин Средний Азиядагы кошуна Тажик, Өзбек, Казакстанга караганда дагы 5-10 эсе төмөн. Ал эми өзүбүздөгү эле салыштырганда бизде мына 2000ден ашык жеке менчик мектептер бар экен. Ошо мектептерде контракттын эң аз өлчөмү 70 миң сом экен. Анан эми жанагы Сапат деген жанагы Себат деп койчу илгери. Ошол мектеп бар, ал деле школьный образование. А жерде 3,5 миң доллар. Же болбосо сом алганда где-то 240-250 миң сом да. Ошон үчүн бул бюджетке өтө маани берилиш керек. Бул бюджетте пособие да ушул жерде болот, баягы айлык акы да ушул жерде, пенсиянын өлчөмдөрү да ушу мамлекеттин бюджетине байланыштуу. Бюджетти эгер так түзгөн болсок, мыйзамдар менен эч кынтыксыз түзгөн болсок, аябай тактап түзүп кабыл алган болсок, бүгүнкү Кыргызстандын абалы мындай болбойт эле. Мына биздики баягы 70% көмүскө деп атабыз, 70% көмүскө каяктан чыкты? Значит, bizde бюджетибиздин доходу 10 миллиард болуш керек болсо, мына 2-2,5 миллиард болуп атат. Калган 6-7 миллиард каяка кетти деген суроо туулат да. Значит, бүт бардыгы баягы жемкор. Буга ким жооп берет эми? Муну ушу бюджетти түзүп, бюджет кабыл алгандар жооп бериш керек. Себеби булар бүт тактап эсебин чыгарса болот, кайсы жылы кандай болгончу. Эгер биз ушу мына 29 жыл эгемендүү болуп турбуз, ошол башынан бери бюджетибизде же акча саясатыбызды жүргүзгөндө бизде бүгүнкү турмуш болмок эмес. Мен ойлойм,
Биз деле ушу баягы алдыңкы мамлекеттердин катарында болмокпуз. Себеби биздин жерибиз ыңгайлуу, баягы 9 жолдун тоомунда дегенде мына экономикалык өнүгүүгө аябай ыңгайлаштырылган. Бизге эмне жетпейт? Бизге ошо жол жетпейт. Мына мисалы үчүн биздин жолдор азыр баягы среднемировой дүйнөлүк деңгээлге деп коет. Ошо деңгээлге чыгыш үчүн бизге дагы бир 15 000 километр жол керек автомобильный. Бул баягы республиканын маанинде. Анан айыл арасындагы жолдор. Ошондой эле темир жол 1,5 километр темир жол керек. Ошолор эгер бюджетти пландаштырып, анан бизге больницалар керек. Мына быйыл пандемияда көрдүңөр. Даже bizde навыл акыркы 29 жылда өзү СССРдин убагында баягы адамдардын санына, мисалы үчүн 100 000 адамга мынча больница, мынча медпункт андай мындай деп салыныш эле, мектеп башка депчи. Жол бүт бардыгы. Bizde 90-жылы биздин калктын саны 4 миллион 200 000 экен, мына азыр 6,5 миллионго жеттик. Ошондон бери бир мектеп же башка эч нерсе салынбаптыр да, же жол. То есть бизге кошулган 2 миллион 300 000 калкка эч нерсе курулган эмес да. Бардыгы каяка кетти? Бул жемкорлукка кетти, коррупцияга кетти. Мына бир эле коррупциянын бир эле эмесин айтсак, мына таможняда жанагы Абдыкадыр деп бул знаменитый болуп кетти го, баягы азаттыкчы ошондой айтып атат. 600 машина келет айына депчи. 3 миллион доллар взяткасына берет, анан товар өтүп кетет депчи. Мына эсептеп көргүлө. Бир эле ошо Абдыкадыр бизге бир айда 30 миллион бюджет бул эме бюджетке түшө турган акчадан берилет да булчу. Бюджетке төгүш керек, таможенный пошлина төгүш керек, төккөндөн кийин товар кириш керек. Булар 3 миллионду алып туруп киргизип жиберип атат. Ошондо 27 миллион баягы товардын ээсине пайдасына кетип атат. Эми ал дальше каяка кетип атат? 27 миллионго арзан киргизилген товар, ал эми үстүнө 10 миллион кошту, 17 миллион кошту, жылдырат да. Значит, биз Кытайдын товарын баягы конкурентоспособный кылып атабыз, биздин бюджеттин эсебинен. Ошо биздин бюджет, ошо бизге салына турган мектептер, ошо бизге салына турган больницалар, ошо бизге бериле турган пособия, бизге бериле турган жана айлык, бизге бериле турган жана пенсиянын өлчөмү. Эми 12 айга эсептегиле, 12 айда бир эле Абдыкадыр биздин бюджетке 360 миллион доллар зыян кылып атат. Же болбосо бүгүнкү курс менен алганда бул 27 миллиард сом да. Почти биздин бюджеттин 4/1 бөлүгү болуп атат. Бир эле Абдыкадыр. Эми мындай Абдыкадырлар бизде канча экенин бир Кудай билет да. Ошон үчүн муну кандай кылганда кебелер айтат да, баягы муну ким кылат да? Муну бийлик жасайт. Муну ошол өкмөт жасайт, муну ошол жогорку кеңеш жасайт, муну ошол азыркы иштеп аткан президент жасаш керек. Себеби булар биз эми айтабыз, башка кылабыз, мүмкүнчүлүк жок. Аны текшериш керек, аны тергеш керек, аны соттош керек дегендейчи. Андай мүмкүнчүлүктү биз мына азыр чоң азат жогорку кеңешке баратат. Биз мына эгер барсак, эл кааласа ушун, эми биздин эл азыр көбүнчө баягы урларды урматтап, жанагы жемкор коррупционерлерди сыйлаган мезгил эми. Эгер эл сыйлап, эл буларга мындай мамиле кылбаганда, булар азыр мындай шайлоого чыгышка деле мүмкүн эмес эле да. Эгер элдин мындай эмесине коркса. Бизде ушундай болуп калыптыр. Баягы бардыгына кайдыгер болуп карап отурабыз да. Мен мындай эсептеп көрдүм, бул баягы открытый источниктен алынган данныйлар, бул барлык жерде бар, мына ссылкалар да бар. 8 жылда, 10-жылдан 17-жылга 8 жылда бизде фактически таможня 252 миллиард сом чогултуптур, топтоптур. Бирок жана Кытайдын берген отклонениясы 424 миллион акча түшпөптүр да. Же дегенде почти экесе да. Мына жылдар боюнча да алса болот. Мына мисалы үчүн 2014-жылы 42 миллиард түшүптүр, түшпөй калган 56 миллиард экен. Ушундай болуп, ондан кийин бюджет каяктан болот? Биз элдин турмушун кандай, пенсия пособияны, элдин шартын, мектептерди, больницаларды эмненин эсебинен салабыз? Ошо бүгүн баягы акчаны алып атканда ошо эл ойлош керек. Ошо 1000 сом алып жүрүп, biz kança больницалар kurulbay kaldı, kança mektepler kurulbay kaldı. Buna mizerni pensiya alıp oturabız. Пособие алып, мына кече пандемияда даже мына Россияда ар бир балага 5 миңден 10 миңден айына берип атты балдарга. Пособие чыгарып. Бизде 1 сом берилген жок. Ошону бүгүн силер чогултуп 5 жылдык кылып 1000 сом, 2000 сом кылтырып алып атасыздар. Анан эми буларды кантип кайтарабыз да? Кайтарган бул оңой эле. Бул анча эле көп мындай акылды эле талап кылбайт. Себеби бул коррупция менен, контрабанда менен бүт дүйнө күрөшүп атат азыр. Айрыкча Кытай. Мына Кытайдын мен бир цифрларын айтып берейин. Булар 8 жылдан бери
баягы 90-жылы жана приватташтыруу жүрдү го. Биз приватташтыруудан жыйынтыгын чыгара албай отурбайбызбы? Булар мына 1039 иностранный граждандарды камашты да. Баягы акционерный компаниялардын акциясын алып башка кылгандарчы. 6000 чиновникти камашты. Андан башка дагы ушул эмелерге катышы бар 15 000 адам различный содействие приватизации, в том числе сотрудник правоохранительных и контролирующих органов, проявивший преступное бездействие и любой ценой не прекративший расточение народного имущества депчи. Жалпы кайткан сумманы 122 триллионго ошол чоң компаниялардын акцияларын, ошо заводдорду, фабрикалардын кайткан суммасы 122 триллион. Бул 18 триллион доллар. Ал эми баягы атылат, башка кылат деп туруп, под угрозой расстрела членов семьи чет өлкөлүктөрдөн 45 триллион, же болбосо 7 триллион, жалпы 25 триллион. Бул 1,5 ички дуң продукциясынын 1,5 эсе өлчөмүндө да. Мындай акча. Эми ушул биз Кытайга эгер запрос кылган болсок, на 10 жылдык тил алганда биз муну буквально эч кандай эмеси жок. Бүт таможня кайсы машина кандай өткөнүн бизге чыгарып берет. Бул жерден эле бизден өткөнүн эме кылса, бул ар бир баягы жүк ээси менен чыгат. Биз мына кайтаруунун жолу, биз бул жөнөкөй эле кайта турган нерсе да. Буга толку баягы каалоо керек, иштеш керек да, кыскасы. Жоопкерчиликти алып туруп иштеш керек. Мынтип эле ызылдап отура берсек, анан коррупционер, миллионер, миллиардер деп кайра сыймыктаныпчы. Анда биз эч нерсеге жетпейбиз да. Ошон үчүн бул мамлекеттин бюджетин оңдобосок, мамлекеттин бюджетин мына азыркы күндө мамлекеттин бюджети 10 миллиарддын айланасында болуш керек. Эми жылдар бою эсептегенде бул эми 10 жылды алганда бир түшпөй калган акча 40-50 миллиардка чыгып кетет. 40-50 миллиардты эми булга ошол бюджетти түптөгөндөр, түптөгөн катышкандар, ошону кабыл алгандар бүт бардын жоопкерчилиги болуш керек. Жоопкерчилигине ошол акчаларды жана Кытайдын кайтаргандай кылып кайтарыш керек. Ошон үчүн эми бул бардыгы элдин ыктыярында. Эгер эл чоң азатты колдоп чыгарып берсе, значит биз булардын бардыгын кайтарганга мүмкүнчүлүгүбүз да жетет, акылыбыз да жетет, эркибиз да жетет да. Себеби биздин эл мындай өзү кандай жашоого татыктуу болсо ошондой жашаш керек. Себеби бизде жаратылыш бүт бардыгы сууларыбыз бардыгы туруп, анан өзүбүздүн кайдыгерлигибизден туура эмес адамдарды тандап дайыма, туура эмес адамдардын акчасына, сөздөрүнө аралашып, мына бүгүн эми рекламаларды көрүп атабыз, бардыгы эле Кыргызстанды путуна тургузабыз деп атат. Путуна олар тургузса, ошо путуна турбай турган акыбалга ким алып келди анда? Значит, мамлекет ушул акыбалга алып келген адамдар эч ким белгисиз, бардыгы эле түздөйбүз, тургузабыз, оңдойбуз деп баратканы бул мындай өтө уятсыздык да. Ошон үчүн урматтуу биздин чоң азаттын колдоочулары, жалпы кыргыз эли, эсибизге келели, ойлонойлук. Мына бизде Кудайга шүгүр бүт программа, пландар бар. Биздин программа мына Кыргызстанды жана кыргыз элин кайсы жол өнүгүп алып барат. Улуттун стратегия бүт бардыгы бар. Ушул ийне жибине чейин ушул жерде жазылган. Биз бюджетти кандай түзөбүз, бюджетти кандай аткарабыз, бюджетти кандай кабыл алабыз, элдин турмушун кантип оңдойбуз, айлык акыларды кантип көтөрөбүз. Кээ бирлер айтып атпайбы, баягы 60 000 кылабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз. Бүгүнкү күндө айтып коюшум керек менче. Бул 20 000, 30 000 пассовый айлык дегендер каяктан чыгып атат? Бул мына мисалы үчүн 90-жылы баягы Союз СССР болгон, ошо СССРде орточо пенсия 106 рубль 50 копейк болгон да. Орточо айлык акы 258 рубль болгон. Ошондо бардыгын билесин, эми билгендер. Бир нан азыр лепешка деп коебуз, 10 тыйын болчу. Ошондо 1050ке 1050 нан келген да, нан сатып алса болот эле да. Мен баягы покупательный способность менен эсептеп атам да. Беркиге 2580 нан келмек да. Бүгүн ушун эле 20 сомго көбөйтүп койгула. Бүгүн лепешка 20 сом. Ошондо бизде 21 000 сом средний пенсия болот, айлык 60 000 сом болот. Эми бирок биз эми бул 90-жылдын деңгээлинде эметип атабыз. Бүгүнкү күндө жашоо үчүн бул айлык аздык кылат. Себеби 30 жылда өсүш болуш керек да.
Эми эгер биз 1,5 эле деп алганыбызда, 1,5 есе өстү 30 жылда десек, значит бүгүнкү күндө пенсия, средний пенсия 30 000 сом болуш керек, айлык 90-100 000 сом болуш керек. Биз Кудай буйруса, биз ушуну өзүбүздүн акча саясатыбызды жасап, өзүбүздүн элементарный мына ушул малга чейин тосуп жана коррупцияда өздөрүнө мыйзам бардыгын өздөрүнө буруп алып туруп, мына байып, баягы уурдап, сурдап ар нерсе болуп аткандарды тыябыз жемкорлукта. Биз өзүбүз эч жактан насия албай, эч жактан жанагы грант деп коет, жана садага албай, өзүбүздүн экономика иштетип, өзүбүздүн акча менен өзүбүз ушуну биз бүгүн аткарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Кудай буйруса, эгер мына эл чечсе, значит эл ушу биз жакшы жашайбыз. Значит биз өзүбүз деле көтөрүлсөк болот экен деп, ушу ишенгендер болсо, ишенгендер көп болсо, колдосо бизди, бизге себеби бул 29 жыл туруп калган нерсени кайтырып келиш өтө татаал. Ошон үчүн бизге элдин колдоосу дайыма керек, дайыма. Пока биздин турмуш ушу айлыгыбыз, пенсиябыз 30 000, айлыгыбыз 100 000, жанагы мектеп проблема, жол проблемалары бүт бардыгы чечилгенге чейин сиздер өтө күчтүү колдошуңуздар керек. Силер колдосоңор Чоң Азаттын бүт мүмкүнчүлүгү жетет, мүмкүнчүлүгү бар, билим бар жоктан бизде адистер топтолгон. Кудай буйруса бардыгын аткарабыз.